өзүңүз айткандай биз дагы тилек кылалы ушул кышыбыз көмүр жагынан толугу менен камсыз болуп кетейт деген ойдо тилектүү бололу да. Анан бүгүнкү күндө биз эми жылда ошол мурун өкмөт тарабынан, министрлер кабинети тарабынан токтомдор кабыл алынып келген. Ошо кышка даярдык боюнча. Быйыл дагы ошол жаз айларында, апрель айларында министрлер кабинетинин 234 токтому кабыл алынган. Ошол токтомдо дагы көрсөтүлгөн канча көмүр өндүрүлүш керек Кыргызстан боюнча, анын канчасы ошол Бишкек жебине ташылыш керек, калкка канча көмүр берилиш керек, ошол цифра түрүндө да көрсөтүлгөн. Ошол токтом негизинде ушул жылы Кыргызстан боюнча жалпы 3,2 миллион тонна көмүр өндүрүлүш керек. Анын ошол токтом негизинде 1,8 миллиону ошол Бишкек жепке ташылыш керек эле. Анан социалдык мекемелерге, коммуналдык мекемелерге, башка мекемелерге 257 миң тонна көмүр берилиш керек болчу. Анан бүгүнкү күндө ушул 9 айдын жыйынтыгын октябрдын 15 күнүн кошкондо бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан боюнча жалпы 2,2 миллион тонна көмүр өндүрүлдү деп маалымат берилип келүүдө бүгүнкү күндө. Анын ичинен ушул миллион тоннага жакыны ушул Түндүк региону боюнча, ал эми 1,2 миллион тоннасы түштүк региондор боюнча көмүр мекемелери тарабынан өндүрүлдү деп айтылып жатат да. Анан бүгүнкү күндө ошол эми Түндүк жергесин бүгүнкү мезгилде ошо Кара Кече көмүр кесими толугу менен камсыз кылып келет. Андан сырткары ошол Кабак көмүр бассейни деп бар, айтылган. Ал жерде ушул 23 менчик мекемелер жайгашкан, лицензия алган. Ошол мекемелердин менен биргеликте Кыргыз көмүр ишканасы өзүнчө бир консорциум бирикме түзүшкөн. Ошол консорциумдун баягы биргелешкен бүгүнкү күндө ушул Бишкек жеп менен макулдашылып түзүлгөн келишим негизинде Бишкек жепке 1,05 деп койсок 1 миллион 50 миң тонна көмүрдү ошол Бишкек жепке биз таш беребиз деп милдеттенме алып атышат да. Ошонун ичинен Кара Кече көмүр кесими мына бүгүнкү күндө 870 миң тонна көмүрдү касты. Анын ичинде ошол калкка да кетти, социалдык мекемелерге да кетти. Ошол көлөмдүн ичинен ушул 171 миң тоннасы Кара Кече көмүр кесиминен, ал эми 225 миң тонна көмүрдүн ичинен калганы 171 миңи Кара Кече көмүр кесими берип атса, калган көмүрдү консорциум берип атат да. Бүгүнкү күндө чындыгында кичине кооптону бар деп айтсак болот. Себеби өкмөт дагы мындай шашылыш түрдө Бишкек жеп тарабына, Энерго холдинг тарабына мындай чоң катуу тапшырма берип атат да. Бүгүнкү күндө биз Кыргызстандан эмес, ошол казак биздин мамлекетибизден, шериктеш мамлекеттен 400 миң тонна көмүрдү түздөн түз баягы тендери жок сатып алып келебиз депчи. Буну дагы биз адис катарында кандай кабыл алсак болот? Чындыгында өкмөттүн башында, жылдын башында апрель айында кабыл алган токтому бул концепция катарында өзүбүздүн Кыргыз жергесинде көмүр турса экенин, бул көмүрдүн түрлөрү, ушул жана бууру угул, каменный угул, кокуска жарай турган көмүрлөрүбүз турса, миллиарддаган тонналаган аз. Эмне себептен биз мисалы сырттан көмүр алып келип, ошол эле Казакстандан көмүр алып келип, ошол Казакстандын көмүр өндүрүүчүлөрүн биз баягы каржылоо маселеси менен аларга жардам беришибиз керек. Андан көрө биз өзүбүздүн көмүр өндүрүүчүлөрүбүзгө жардам берсек туура болмок деген саясаттын негизинде биз деле туура кабыл алып келгенбиз. Бирок сиз менен дагы отуруп бул маселени бир нече ай мурун маектешкенде дагы ошол токтом кичине туура эмес кабыл алынып жатат. Себеби былтыркы жылдын эсеби менен Кара Кече көмүр кесиминен болгону 770 миң тонна көмүр казып алынды. Ал эми 1,8 миллион тонна Бишкек жепке деп Кыргызстандан эле көмүр тартылып берилет деп тапшырма коюлуп атат. Ал тапшырманы аткаруу опурталдуу деп
айтып өттүк элек. Чындыгында ошол биз көтөрүп айткан маселе мына бүгүнкү күндө ошол айтылган нерсени мындайча айтканда тастыктап чындыгында бүгүнкү күндө биз Кыргызстандан мынча көмүрдү ошо кара кече көмүр кесиминен ошол консорциумга кирген мекемелерден көмүрдү толук поставка кылып бере албай турбайбызбы? Ошого байланыштуу баягы кыштан чыгыш үчүн шашылыш түрдө ошол Казакстандан жана Кастранс деген бир компаниядан түздөн түз келишим түзүп жана 400 000 тонна көмүрдү тартып алып келебиз деп чечим кабыл алынып атат. Эми ошол нерсени ошол эле жаз айларында биз дагы бүгүнкү күндө ойлойбуз. Мына бүгүнкү күндө башка дагы ошол депутаттардын айткан, башка ошол экономисттердин айткан баамына караганда биз бүгүнкү күндө 1 тонна көмүрдү Казакстандан жок дегенде $100 сатып ала турган болсок, 400 000 тонна бул $40 миллион болуп атат да. $40 миллион акчаны ошол жаз айларында эле $40 миллион болбосо дагы жарымыбы же $10 миллион ошол көмүр өндүрүүчүлөргө учурунда Союз жаңы тараган мезгилде биздин финансы министрлик тарабынан суда түрүндө акча берилип көмүр өндүрүүчүлөр ошол жаз айларынан тартып ошол судага берилген акчаларга өздөрүнүн көмүр кесимдерин даярдап анан көмүр менен камсыз кылып келишкен да. Анан жылдын жыйынтыгы менен суда улообу кээ бир мекемелерге, менчик мекемелерге кредит түрүндө берилчи, бирок пайыздык ченем өтө төмөн түрүндө. Кайра төлөп кайтарып беришчи да баары тең. Ошондой механизмди киргизип эле ошо жаз айларында ошол Кыргыз көмүр ишканасына, ошол жердеги консорциумга кирген мекемелерге ошол бүгүнкү күндө ошол Казактан тартып келе турган көмүргө төлөнө турган акчаларды биздин өзүбүздүн көмүр өндүрүүчүлөрүбүзгө бергенде алар дагы мындайча айтканда ошол мезгилде алгылык иштерди жүргүзүп, ал жерде эмне маселе? Биринчи кезекте техника тартыштык болсо техника алыш керек. Экинчиси жанагы скрышный работа деп коет. Көмүрдүн үстүнө жайгашкан баягы пустой порода деген катмарды алып көмүрдү ачып даярдап коюш керек да. Ошол эки маселени чечип койсо эле көмүр даяр болуп калмак да. Мына бүгүнкү күндө ошол эле кара кече көмүр кесиминде Союздан бери иликтенип келген 100 миллиондогон тонна көмүр бар. Ошол КСН крышасы 13 менен деп эсептелингенде эле 191 миллион тонна кара кеченин өзүндө ошончо көмүр бар. Андан сырткары нар жакта Минкуш деген участок бар, Дүңгүрөмө деген участоктор бар. Ошол жерде жайгашкан мекемелерге учурунда жана суда түрүндө же башка бир пайызы төмөн болгон ченемде кредиттер берилсе, алар тиешелүү техникаларын алып жаздан бери август айларына чейин даярданып алышмак болчу да. Эми тилекке каршы ал маселе чечилбей калды. Ошого байланыштуу тез аранын ичинде ушундай чечим кабыл алынып атат. Аны дагы биз ойлойбуз, эми баягы өзүбүздүн элибиз кышында үшүп калбаш керек да. Кышта быйыл өтө катуу болот деп атат. Ошого даярдык көрүү маселеси ошондой болуп, быйыл ошондой болуп калды да. Анан биз ойлойбуз, эмдиги жылкыга ушул жаз келгенче, жаңы жыл башталгандан тартып күз айларында дагы ошол шашылыш чечим кабыл алып, ошол эле миллиондогон доллар акчаларды Казакстан ишкерлерине төлөп бергенден көрө, анан көрө бир жакшы бир концепция түзүп, программа түзүп, ага ошол көмүр өндүрүүчүлөр ошол эле жана консорциумга кирген биринчи кезекте бизге жакын жайгашкан учурунда таш көмүр кесиминен деле Бишкек ТЭЦине көмүр ташылып келинген. Ошол маселелерди жаңы жыл башталгандан тартып кийинки кыш айларында ушундай акыбалга туш болуп калбаш үчүн ушундай бир жакшы бир концепция түзүп, акча каражаттарын чечип иш алып барса жакшы болот эле да.